Эң биринчи оюңузга эмне келди? Эми эң биринчи үй бүлөң менен ата энең элек болуш керек менин оюмча. Ошол эле болду го дейм. Кандай болот, эмне болот дегенчи. Так. Кыргызстандан ошо 3,5 барганбыз деп атпайсызбы? Ошол учурда самолет кулагандан кийин бири-бириңиздерди толуктап издеп аттыңыздарбы? Ооба биринчи эле ирет ошол биз өзүбүздү толуктап ошо үчөөбүз эң биринчилерден болуп ооруканага үчөөбүз келдик. 25 декабрда Казакстандын Актау шаарына жакын жерде Баку-Грозный каттамы боюнча учкан учак кулап түшкөн. Ачык булактардан алынган маалыматка караганда, аварияга кабылган учактын ичинде жалпы 67 адам болгон. Бул видеодо биз кырсыкта аман калган кыргызстандык Тилек Осмонов жана анын жакыны менен окуя тууралуу сүйлөштүк. Ассаламу алейкум. Менин атым Мелис Муканбетов. Ошол азыр биздин Актауда кулаган жарандарыбыздын бирөөсү бир тууган бажам, бирөөсү болсо өзүмдүн досум, үчүнчүсү болсо ошол досубуздун иниси. Ошол күндү кандай деп сүрөттөп айтып беришти ошол боюнча? Булар Бакуга бармак эмес, через Баку Грознийга конушмак. Анан Грознийда ал күнү погода лётный болгондуктан буларга эми жакыныраак деп бул Актауга конобуз дешкен экен. Анан Актауга жетпей ушундай кырсык болуп калды. Алардын айтканы боюнча ошо Актауга коноо электе кандайдыр бир двигатель иштебей калгандай болду дейт. Самолет бир жакка тартып калды дейт. Андан кийин эле ошо ичиндеги кислороддор жарылат. Ошо ичиндеги кислород жарылганда ошо кислород бул эрландын тилектин астында, эрлан алдыңкысы деген отурган болот. Ошонун жогору жагындагы кислороддун баллону жарылып, эрландын башын жарып кеткен да. Андан кийин уже көбүрөөк узабай эле уже булар жерге кулашкан. Андан кийин ошо Тилек Эрланды чыгарып, анан Эрлан менен Тилек экөө Ринат издешет. Ринат ошо отургучтун астында калып калган экен. Ася апасы, атасы, эки бир тууган, чоң атасы жана чоң энеси менен жашайт. Ася өзүнүн жеке бөлмөсү бар батир тууралуу кыялданат. Жок, ар бир бөлмө жеке өзүнүкү болсун. Ася Мой о тиркемесинен QR код аркылуу дүкөндөн төлөдү. Жана 3 жеке бөлмөлүү болду. Жеке ванна бөлмөсү жана жеке ашкана. Мой о тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Ал жактан чыгарышып, ошол кезде ошо баш сөөктөрү сынган деген абалды айтып атат. Анан ал кезде бала жакшыраак болчу дейт. Кийин больницага буларды түшкөндө эле биринчилерден кылып больницага алып барышкан, тез жардам. Анан ошо больницага жеткенде бул Ринаттын абалы ошо комага түшүп калган. Тилек болсо ошол жерде колу сынып калган экен, аны билбептир. Кийин ошо колу сынганын билет. Анан ошо мурдунан сынганбы, азыр ошо көз мурдулар. Эрлан болсо ошол белинен зап калыптыр. Ринат бул 2004-жылкы бала. Эрлан менен Тилек болсо 88-жылкы балдар. Эмне иш кылганы баратышты негизи? Эмне сапар менен баратышты эле ошол боюнча айтсаңыз? Бул Грознийда Тилектин 3 машинасы ошол жакта штрафстоянкада камакта болчу. Ошол Грознийдан таможнядан чалышып, Чечнядан. Ошол 24 күнү машиналар чыгарып беребиз деген. Анан ошол машиналарды айдап чыгып, Кыргызстанга салабыз деген максат менен баратышкан, бирок Тилекке каршы ага жетишпей калды. Анан жолдо кырсык ушундай болуп калды. Негизи эмне иш кылышчу эле? Ошо автоунаа ташып иштешчү эле? Биз уже Грузиядан машина ташып алып келип сатып иштечүбүз. Же болбосо бирөөнүн машинасын айдап келип берип перегондо. Анан ошол биринчи маалыматтагы ушул перегондогу группада мен маалыматым жок болчу. Группадагы балдар мага биринчи чалышты, ушинтип бажаңыз кырсыктап калыптыр деп. Андан кийин анан Тилек менен байланышууга чыга баштадым. Тилектин менен где-то бир саат дегенде байланыштык. Ошо экөөнү больницага алып келип, больницадан тапай атам деп эме болду. Анан ошол биздин группадагы жигиттер, Актаудагы биздин жарандар бар экен. Ошолорго чыгышып, анан алардын достору болуп атып, биз больницадан Эрланды
ушу 1,5 саат дегенде таптык. Анткени баягы больница чоң болуп, каяк экенин биз биякта туруп, дистанциондо туруп билген жокпуз. Бирок көрсө Ерлан травматологияда башка блокто болчу экен, Тилек болсо реабилитацияда башка блокто болчу экен. Ошон үчүн табышы кыйын болуп калды. Анан ошо казак туугандар ошо врачтарды таап берип, анан ошо врачтардын телефонун арып, врачтарга телефонду берип, мен ошо видеозвонок менен Ерланды таптым да. Ренат болсо ошо абалы оор болгондуктан ал реанимацияда экен. Ал бат эле табылды билинде. Анан азыр Тилек менен Ерландын акыбалы аябай жакшы, Кудай буйрса. Алар менен ошо ар бир убакыт сайын чалышып, сүйлөшүп, такташып турабыз. Бул жака диаспорадан, консулдан, МИДтен, МЧСтен, ошондой эле Казакстандын МЧСи, анан Казакстандын акимиятынан мага байланышка чыгып атышат. Ошол балдардын акыбалын айтышып, кайра биз Кудай буйрса эртең ошол Ренаттын агасы экөөбүз учуп кетебиз Актауга. Анан калганын барып көрөбүз, кандай болот. Азыр ошо диаспорадан дагы айтканы ошо туугандарын, жакындарын алып келгеле. Ошо Ренаттын, анан ошондо азыр 2 күндөн бери ошо билет жакынкы арада жок болуп атты. Прямойда жок болуп атты. Анан азыр эртең ошо Алматы через Баку Актауга учабыз. Ошондо 28 күнү коноорумду унутуп калып турмун. Учканыбыз ошол 2:30, түнкү 2:30 уже Алматыдан учуп кетебиз Бакуга. Бакуда бир 2 саат ожидание болуш керек эле. Бул ошо жана биздин перегон группада балдарга биринчи ошо балдардын, анткени ал жерде баягы жакында балдарыбыз бар да. Ошо биз билет алып жүргөн кыздарда биздин ар бирибиздин ошо билет алып атканда паспортторубуз бар да, сүрөттөр. Ошол паспортторду группага салат. Анан кийин ошо группадагы балдар, мени тааныган балдар мага байланышка чыгат, бажаңыз ушинтип калыптыр деп. Ошол аркылуу анан мен бажам менен байланыштым. Эч кандай мен сот тармак аркылуу экилет караганга үлгүргөн да жокмун. Ал убакта уже мен акыбалым да оор болуп калды. Алардын самолеттон кулады дегенди укканда мен үмүтүм башка жакка кеткен болчу. Жакшы жагынан болуп, Тилектин үнүн уктум. Тилек Ерлан жакшы деди. Ошо бир гана ошол Ренат инибиз кичине катуу болуп атат, азыр оор. Ошо баш чайкалган дейт. Азыр алардын чындап келгенде ата-энелери билбейт, эки жактык тең. Только агасы, иниси, бирөөнүн агасы билет, бирөөнүн иниси агасы билет. Башкалар билбейт. Ошон үчүн булар ошо суранып атканы ошо бизди ата-энесинен переживать этип атат. Алар өздөрүн билбесинчи деп атат да. Эң биринчи сиз байланышка чыгып телефон аркылуу сиз сүйлөшкөн турбайсызбы? Ошол дагы кезде кантип сүрөттөп айтып беришти? Каяк жагында отуруп келаткан экен самолеттун, кантип аман калышыптыр, ошол боюнча айтып бердиби? Булар самолет учактын эң артында отурушкан. Арткы сиденьяларында болгон. Ошо булар ошо кулаганда башы биринчи жарылып кеткенде, булар наоборот учактын арты өрттөнгөн жактан алдыга бир 200 метрдей озунуп кеткен да. Анан ошол убакта булар ошол эмнегедир ошо артындагыларга көп удар болбогон экен. Ошонун айынан булар аман калышты. Өздөрүнүн айтканы боюнча. Анан ошол кулаганда ошо ким Ренат катуу запкы көрүп калган, ошо удар катуу болгон. Анан ошо башыны канжалап калган дейт. Ошо айтымына караганда ошо баш сөөгү сынган деп айтып атат да. Анан ошо акырын чыгарганга аракет кылышып чыгарышып алышкан ошо көпчүлүк менен. Анан чыгарып эле уже тез жардам менен уже үчөөнү бирдей биринчилерден болуп больницага жетишкен да булар. Анан ошо азыр жакынкы убакта мындан 1 саат мурун диаспорадан Мамат Кадыр байке менен сүйлөштүк. Ошол киши айтты, ушул министерстводон азыр санаябия сурайбыз деди. Ренатты бул Кыргызстанга алып келгенге акыбалы оор болуп атат. Ошо өпкөсү да жыртылыптыр. Ошого байланыштуу азыр ошо өкмөттөн дагы жардам сурайт элек. Ошо жарандарыбызды, бир туугандарыбызды ушул жака алып келишине же кандайдыр ошол жака азыр чындыгында ошол өзүбүздүн жарандар, анан ошол жактагылар менен байланышта болуп, ал жактан көмөк көргөзүп атышат. Анан ошо өкмөттөн да президентибизден жана ошондой эле министрибиз
ушулардан жардам сурайт элек. Жакшы жагынан карап ушул жигиттерди аман эсен үйлөрүнө алып келип берсе, Кудайга шүгүр, ичер суулар бар экен. Жакшы күн болуп атат. Кудай буюрса эми ошо Ринатыбыз айылып кетсе. Сиз жанагы кадр сыртында сүйлөшүп калганда айтпадыңызбы? Ринат эң кичүүсү экен, 2004-жылкы болуп атат, жаш болуп атат. Анан Ринаттын ордуна мен учмак элем депчи. Ошол окуя боюнча айтып берсеңиз негизи. Негизи бул тилек бажам, ошо бажама жардам аркылуу биз ошо барып машиналарды айдашып, берки границага чыгарышып жүктөп келебиз деп башында сүйлөшүп атканбыз. Анан тилекке каршы менин биякта жумуштарым болуп калгандыктан мен бара албай калгам. Ошо менин ордума ошол кайра эле ошол Токмокто Дозубуздун иниси менен сүйлөшүп, анан ошол инисин алып кеткен Ринаттычы. Анан эми азыр Ринат жетим бала, ата энеси жок, бир тууган агасы, анан эжеси бар. Эми азыр ошо агасы менен байланышта болуп, агасы менен чалышып сүйлөшүп атам. Эртең ошо агасы экөөбүз, Канат экөөбүз Кудай буюрса учуп кетебиз. Биз аман калган Тилек Осмонов менен байланышып окуя тууралуу сурадык. Кандайсыз? Азыркы абалыңыз кандай? Жакшы, рахмат, жакшы. Шүгүр жакшы, баары жакшы. Азыркы учурда кайсыл жакта ооруканадасыздар? Кандай карап атышат? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Азыркы учурда эме Казакстан Актау деген каласындабыз. Ошол жактын ооруканасындабыз. Жакшы, баары жакшы, карап атышат. Жакшы. Тилек мырза, ошол учурдагы баягы самолеттун ичиндеги болгон окуяны сүрөттөп айтып берсеңиз. Ошол баягы самолеттогу ошол кызматкерлер жакшы иштеген үчүн ушундай самолеттун жартысы аман калды го деп ойлойбуз. Жакшы эле иштеди го. Эми паника болду, конечно. Паника болду. Көп нерсени эме болуп калат экен. Сүрөттөй албай калат экенсиң, оор экен да, ала болса аябай. Ошол учурдагы алган жаракаттарыңызды, ооруганын ошол учурда сезбесеңиз керек э? Шок болуп атып. Ошондой го дейм, туура эле. Сезилбейт экен. Бүгүн баштап сезип атабыз. Баары жакшы. Фортуна болбосун, баары жакшы. Ошол Кыргызстандын 3 жараны болчубуз, ошол бирөөсү азыркы күндө реанимацияда, ошол эле, ошол инибизге дуа кылып турсаңар. Так калган экөөбүз жакшыбыз, палатада, общий палатадабыз, баары жакшы, басып жүрөбүз. Эң биринчи оюңузга эмне келди? Эң биринчи үй бүлөң менен ата энең элек болуш керек, мен оюмча ошол эле болду го дейм. Кандай болот, эмне болот дегенчи. Так. Кыргызстандан ошо 3 жаран барганбыз деп атпайсызбы? Ошол учурда самолет кулагандан кийин бири-бириңиздерди толуктап издеп аттыңыздарбы? Ооба, биринчи эле ирет ошол биз өзүбүздү толуктап, ошо үчөөбүз эң биринчилерден болуп ооруканага үчөөбүз келдик. Ушу казак туугандарга рахмат. Жакшы көңүл буруп, жакшы карап атышат, жардам берип атышат, баары жакшы. Ошол баарыңарга рахмат, иштериңиздерге ийгилик. Ошол чоң рахмат. Тилек мырза, жакшы болуп кеттиңиз, эртерээк сакайып кеттиңиз. Чоң рахмат. Жакшы. Сиздерге да рахмат, иштериңизге ийгилик. Сереп ТВ телеканалы окуянын жүрүшүнөн кабардар кылып турабыз.